Бизге көптөгөн суроолор келет. Өзгөчө акыркы учурларда кайнене келин ортосунда мамилелер боюнча суроолор келе баштады. Ошондой суроолордун бири мен билем, күйөөсүнөн келди, аялынан келди, бул мазмуну ушундай экен. Баланы кайненем талашып атат дейт. Силер тарбиялай албайсыңар, баланы мен тарбиялайм дейт. Өзү негизи баланы ким жакшы тарбиялайт, бизби же биздин ата-энелерибизби деп жазыптыр. Буну эне же ата кимиси бергенине карабай, бирок олуттуу маселе. Ошон үчүн мен бул суроону тандап алдым. Кыргызда баланы чоң ата чоң эне тарбиялаганы жакшы өзү. Эгерде алар наркты, кааданы, орунду, убакытты, өлчөмдү билген адамдар болсо, албетте чоң атанын ичигине оронуп чоңойгонго не жетсин? Чоң эненин жеңине салып ташып келгенин жеген баладан өткөн бактылуу барбы? Мен кемпирдин баласымын, мен билем бул кандай бакыт экенин. Тилекке каршы азыр шаардыктардын көбү өксүк. Балдар чоң ата чоң энесин билбей чоңоет. Бир жылда бир барат да, ой, дедушка, это ишак деп ошондон башканы билбейт. Чоң ата менен чоң эне деген бул тарбия мектеби, аны көрбөй калганы канча. Балким кээде биздин мына көнөрбөс мурастарыбыздын бизге балдарыбызга жетпей калганы ушундандыр. Биздин балдарыбыз азыр Чыңгыз Айтматовдон башка кыргыз жазуучусун тааныбайт. Түгөлбай Сыдыкбеков ким десең, он пивец да дейт. Мына ушундай. Балким ошо чоң ата чоң эненин колунда болбогондондур. Балалуу болдуңда ата энең тирик, бирок аларга каратпасаң кандай? Мен билбейм буну. Бул бир каргыш тийгендей да. Ата энеге бериш керек. Эми тайыны менен таятага бериш керекпи, тайларга бериш керекпи, же өз ата энеби, бул башка маселе. Кээбилер тайлар баккан балдар башкача чыгат дейт. Мен бир окуганым бар. Илгери атай баланы, уул баланы тайларга бериш экен, тааларына бериш экен, же аяш аталарына бериш экен. Эмнеге? Бала чыйрак чыгат деп. Батыраак ушу үйдөн оолак болуп, эзме сүзме болбой, мындай эркек чыгат дейт да. Балким тайкелер аябайбы, бул жана не деп коет, жээн келгиче деп макал бар го, ошентип балким жээнди иштетип алгысы келеби, же аябайбы, мен билбейм кандай, бирок сөздүн төркүнү ушунда, бала ошол жакта жакшы чыйралат дейт да. Балким өзүнүн чоң ата чоң энеси балким аяп коет. Балким аяш аталар деле ошондой, мына Манас эпосубузда да ошондой, Манасты чоң жинди болду деп аяш атасынан жөнөтүп ийет. Аяш атасы 6 жашар Манасты аяш атасынан жөнөтөт, атасы. Но мен айтайын дегеним, канткенде да баланы бизден бир муун мурдакы мектепке берсек, биз ой жүгүрткөн деңгээлде ой жүгүртө баштайт. Бизди тарбиялаган ата эне биздин балабызды да тарбияласа, балабыз бизди түшүнүп баштайт да. Мен ушуну байкадым. Мен чоң энем колунда өскөн үчүн ата энем менен бирдей ой жүгүртө алам. Бирдей. Ошондуктан мен өзүм да байкайм, ата эненин чоң ата менен чоң эненин колунда өскөн бала ата менен энеде бир туугандай болуп калат экен. Алардын да замандашы катары чоңойт экен да, бул жакшы нерсе. Бирок ошол учурда бала ата эненин мээриминен да кур калбаш керек. Ата эненин да мээрими менен бөлөнүп туруш керек. Баланын атадан да ала турган үлүшү бар, энеден да ала турган үлүшү бар. Ошону убакты сааты менен, маал менен бала атасы ким экенин билиш керек, энеси ким экенин билиш керек. Такырды тигин чалы кемпирдин баласы болуп, беркилерди тааныбай калганы да туура эмес. Ошондуктан бул нерсе Кыргызда аябай сонун жана көркөм чечилген. Менимче, эгерде мага кат жазган аял болсоңуз, кайненеңизге бактырсаңыз утасыз. Мен ушуну өзүм аябай көп жерден көрсөм, ошо белине небере көтөргөн кемпир көрбөгөнүмө канча болду. Бул кандай бир кооз куулуш. Ушу манка саккан небересин жетелеп алып, айылда кемпирлерге барып, уну кемпитиңен берчи деп баласына дасыркондон конфет алып берген кемпирлерди көрө элекмин көптөн бери. Мына ушундай. Бул биздин наркыбыздын дагы бир беренеси. Бериңиз кайненеге балаңызды.